Самаркандтан ат арып келген биздин Өзбекстан коңшу өлкөдөн келген содагерлер бул жакка өзлөрүнүн колунан жасалган буюмдарды алып келип 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында сатып жатышат. Анан бул өзгөчө ыкма бияктагы алармандарды тартууну. Бул өзлөрүнүн маданиятында тааныштыруу десек болот. Мансур Нуралиев Өзбекстандын Самарканд шаарынан келген. Ал 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшүндө Кырчын жайлоосуна келип, этно базарда соода кылса болорун өзбекстандык ишканалар аркылуу билген. Мансур аны менен кошо Кырчынга Ташкенттен, Бухарадан жана Ферганадан дагы соодагерлер келгенин айтып, өзү сатып жаткан буюмдар менен тааныштырды. Mana bular teriga chizilgan. Bu teri echki terisi. Bunisi tut yog'ochi. Buni o'zim chizganman, mo'yli bo'yoqdan. Мансур Нуралиев теринин бетине түшүрүлгөн ар кандай сүрөттөрдү жана жоолуктарды сатат. Ал эми Жалал абаддагы Бийсинай кооперативинин жетекчиси Байскан Көчөрбаева Кырчынга эркектер менен аялдардын баш кийимдерин, жоолуктарды жана панолорду алып келген. Этно базар ишин баштагандан бери 120 000 сомдун тегерегинде соода кылып койгон экен. Муну мен азыр 1-2-3 жолу кайра алдыртып келдим муну мен. Баалар ошо өзүбүздүн магазинде кандай сатсам, бу жерде ошо 800 сомдон ошол эле баа менен сатып атам. Чапандарым ошо 3000 сом болсо, бу жерде 3000 сом. 4000 сом, 5000 сом деп мен мияка келдим эле, жол кире короттум эле деп мен кошпойм эч убакта. Туристтер өтө көп мына баш кийимдерди деле алды, муну курткалардан да алды, муну панолорду, дайым эле муну панолорум көп өттү бардыгынан дагы. Өтө ушуларга маани берет экен, алар баягы кыргыздын ойма чиймеси деп өтө баалайт экен. Ушулар өтө жакшы өттү. Соодагерлерге Кырчын жайлоосунда атайын орундук бөлүнүп берилген жана ал үчүн акы алынбайт. Соода кылууга уруксат алыш үчүн алар атайын каттоодон өткөн. Бытмырдай кайнаган базардан баарын тапсаңыз болот. Мисалы Ферузаже байпактарды сатууда. Ал негизи байпактарын Чолпон Ата шаарына алып келген экен. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, андан ары Кырчынга келип соода кылууда. Этно базардан соодасы жүрүшүп, күнүнө $200 чейин киреше тапкан. Аябай жакшы алышты. Ооба бүгүн эми закрытие болот деп бүгүн кишилер эми көрүп атасыңарбы, кичине азыраак. Анан атак жакшы саттык, аябай жакшы саттык. Орточо киреше мен биринчи күнү келгенимде аябай эл көп болду да. Бирок мен бул носкиден башка дагы жумуш кылып калып, успеть этпей аттык. Анан жакшы эле киреше таптык, бир $200 таптык го. Күнүнө ошондой соода болду. 25 000, 35 000ге чейин чыкты соода. Албетте этно базардан кыргыздын улуттук кийим кече, буюмдарын, тамак-аш, ат жабдыктарын көп кездештиресиз. Муфтидин Мукардинов базарга өзү жасаган ээрди алып чыккан. Шөкөттөлүп жасалган ат жабдыгын 70 000 сомго баалап жатат. Устачылык менен алектенген Мукардинов ээрдин жасалышы тууралуу буларды айтып берди. Өзү моорек ээрди жыгачтан чабылат. Анан анын сыртына булгар капталат. Булгарны дүкөндөн сатып алабыз, магазинденчи. Магазинден сатып алып муну мондай оюп басып түшүрөбүз. Нар түшүрүү деп коет. Калыбы бар ошону менен престе ысытып туруп басып коет. Зөңгүлөрү мунуку ичи темир, анан сыртына булгар капталган. Амореки жабдыктар болсо металы мельхиор деп коет, мельхиордон жасалган. Булар болсо кайыштан булгардан тигилет. Жүгөн куйушкан көмөлдүрүп басмай төртөө бир комплект болот. Ал эми Нурбек Буларов Бишкекте эздер буюмдарын сатат. Сатыкка алып чыккан сөйкө, шакек, билерик сындуу айымдардын жасалгаларынын көбү анын колунан чыккан. Буга чейин көчмөндөр оюндарына келбегенин, бул жылы атайын келип жакшы соода кылганын айтып берди. Соода деле болуп атат, кызыккандар көп болуп атат. Кыргыздар да алып атат,
чет элдиктер аябай кызыгып атат. Колуман келишинче Кыргыздын кол өнөрчүн таанытып атам. Билерикке кызыгып атышат. Мына могу жерде билериктерге кызыгып атышат. Анан мен өзгөчө аларга келгенге моуну колдорун албаса деле тагып коюп атам. Кызыгып, аябай таң калып кетип атышат. Анан кийин бүгүн бир американец келди. Белек бере коет атпайбы? Белек берди. Биз дагы баягы биздин меймандостугубузду билгизип, кичинекей болсо да бир кулончук күмүштөн мен да белек кылдым. Анан кызыгып кеттиби, ал кайра менден дагы сатып алды 5000-ге. Кырчын жайлоосуна быйыл көчмөндөр оюндарына карата 1000ден ашык боз үй тийилди. Алардын 570 сынакка катышты. Ал эми буга чейинки көчмөндөр оюндарында содагерлер үчүн атайын жер бөлүнүп берилген эмес. Бул жолку оюндарда содагерлерге этно базар ачылган. Бакыт Төрегелди уулу, Азамат Кубатбек уулу, Марал радиосу.